Саламатсыңарбы, окуучулар? Сабакка даярбызбы? Азаматсыңар. Ата-энебизге бир жылмайып алалы. Балдар, жылмайуу кымбатка турбайт, бирок көп нерсени берет. Анда эмесе жылмайыңкы маанайы менен алифби сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы Кожомкул балбан. Балдар, биз бүгүн текст менен таанышып, анын мазмунун түшүнөбүз. Шаар көркөм окууга машыгабыз. Улуу инсандарды ишин урматтоого тарбияланабыз. Балдар, мен силерге Каба уулу Кожомкулдун кыскача өмүр баянын айтып берейин. Каба уулу Кожомкул 1888 жылы Суусамыр өрөөнүндөгү Кең суу кыштоосунда туулган. Атасы Каба Саяк уруусунан чыккан балбан болгон. Энеси Алмадай өз мезгилинде эр сайышка түшкөн аялдардан эле. Иниси Мокотай экөө ата-энесинен эрте ажырап, турмуштун оор запкысында чоңойот. Ага балбандык ата-энесинен өткөн. Кожомкулдун балбандыгы бала чагында эле байкалган. 15 жашында күрөшкө чыгып, 45 жаштагы балбанды жеңген. Кийин балбандыгы эл оозунда көп айтылып келет. Кожомкул 400 килограмм салмактагы өгүздү жардын жаракасынан сууруп алган. 635 килограмм салмактагы ташты дагы 100 метрдей жерге көтөрүп барган. Кожомкул атабыздын боюнун узундугу 2 метр 36 сантиметр, салмагы 215 килограмм болгон. Бутунун өлчөмү 56, колунун манжаларынын узундугу 25 сантиметр болгон. Азыркы кезде Кожомкул атындагы спорт сарайы бар. Анын алдында эстелиги тургузулган. 2018 жылы Кожомкул атабыздын 130 жылдыгы белгиленген. Шабданбек Кулуев акын агайыбыздын Кожомкулдун турмушунан алынган аңгемесин мен силерге окуп берем. Силер түшүнүү угуп, түшүнүксүз сөздөр болсо байкайсыңар. Кожомкул балбан. Баракан байдын төөсү сазга батып, жыгылып калат. Төөсүнө кейген Баракан байдын чыйпыйы чыгат. Ал жигиттерине карап: кумурскадай жайнап жүрүп, эртеден бери төөнү саздан чыгара албай койдуңар. Күчүңөр ашка эле чыккан, арам тамактар турбайсыңарбы? Деп наалайт. Ошол маалда Кожомкулду көрө коюп, сүйүнүп кетет да: кана балбан, могул төөмдү баткактан чыгарып берчи, деп калат. Аттан түшүп, басып келип, төөнү өркөчүнөн кармап, копшоп коет. Сазга баткан төө бир аз бошой түшөт. Карап турган адамдар кыл аркан менен чырмап, байлап жиберишет. Кожомкул чирене тартканда төө бурк этип саздан сыртка чыкты. Балбандын күчүнө ыраазы болгон көпчүлүк ага ак тилек каалашты. Баракан бай сүйүнгөндөн Кожомкулдун үстүнө чепкен жааптыр. Бул аңгемеден жаңы сөздөр байкап отурдуңар беле балдар? Копшоп, жылдыруу кыймылдатуу, кыл аркан, жылкынын жалынан жана куйругунан эшилген жип, чирене, керилүү. Бүгүнкү сабагыбызды бышыктоо иретинде силерге суроо берем.
Бараканбай жигиттерине эмне деди? Бай Кожомкулга эмне деп кайрылды? Кожомкул төөнү саздан кантип чыгарды? Тапшырма: Кожомкул балбан аңгемесин окуп түшүнүү. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Анда эмесе саламатта калгыла.